Арча бешиктен жаңы салынган өтө сонун сатылуучу үй чыкты туугандар. Алуучулар барбы? Бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Бул бөлмөлөрүнүн көрүнүшү видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Эсим номери экранда жана описанияда Эсител деп жазылып турат туугандар. Бул үйдүн көчө тарабы Дарек Шералиева көчөсү 333 дарек туугандар. Чоң жолдун жээгинде биринчи линияда жайгашкан. Анан кошуналар райондун көрүнүшү. Электр энергиясы бар жана 3 фазалуу, природный газ, центральный канализация, суусу бар экен. Көчө тараптан көрүп тургансыздардай пультун ачылып чалган дарбазасы жана бийик калиткасы. Короосуна киребиз. Арка деп коебузбу, навес деп коебузбу? Ушундай машина койгонго жайы. Бул жакта бир 2-3 машинени койсоңуздар болот. Жана каптал жагы дагы кенен машинени коюп туруп туугандар киши кирип чыкканга дагы кенен жай калтырылган. Бул үй тарабы мондай брус жабыркага менен жасалган туугандар. Андан ары короосуна киребиз. Эки каптал жакта жашыл зонасы. Бул жакта жаңы салынган 220 квадрат метр болгон чоң үй туугандар. Жаңы салынган, буюрса сиздер алсаңыздар биринчи ээси болосуздар туугандар. Стенасы толук түрдө кызыл бышкан кирпич жана сырткы тараптан жылууланган, анын сырткы тарабынан траверти менен фасад жасалыптыр. Фундамент тарабына чейин туугандар баары утепление болгон. И крышасы дагы туугандар 3 кабат утепление экен. Анан заборлор, мынакей бийик заборлору кошуналарга чейинки аралык тышталган туугандар. Андан ары бул жагында негизги кирүүчү эшиги жана бул жагында террасасы. Кухнядан террасага кирип чыгат экенсиздер. И террасага жакын жерде бул жакта очоккана, барбекюлар баары бар. Террасада отуруп туугандар шашлык жеп отурсаңыздар болот. Жактан бул жак шашлыктан биширип туугандар. Андан ары подвал. Подвалда отопление котелу жайгашкан, газовый котел менен бардык бөлмөлөр жылыйт туугандар. Сиздерге азыр биринчи эле болуп үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Бул жагында мынакей террасасы. Террасадан туугандар кухняга да түз кирип чыга аласыздар. Андан ары прихожка кириш кенен экен. Полдор теплый пол. Андан ары бери карай киребиз. Бул жерде ушундай кенен коридор. Бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете аласыз туугандар. Холдон көргөзүп баштайын. Бул жагы мынакей холл, чыгыш тараптан терезеси, телевизор деп коет беле. Мынакей жаңы салынган, свежий жаңы ремонт туугандар. Эч ким жашай элек бул үйдө. Андан ары бул жагы кухнясы, кухня мебелдин жайы, газ чыгарылган. Мынакей документ боюнча айтып калыптырбыз. Кызыл китеп, техпаспорт, кыскасы керектүү документтин баары бар. Ээсинин колунда, аны келгенде карап көрсөңүздөр болот. Жана бул жагы зал. Залдын көрүнүшү полдор мынакей. Андан ары катарынан спальный бөлмөлөр. Бул биринчи спальный бөлмө. Мынакей. Саңыздар балдар бөлмөсү деп коесуздарбы? Экинчи спальный бөлмөсү. Вентиляциялар орнотулган полный. Так. Бул жерде ательер спальный бөлмөсү өзүнүн санузу душтары менен экен. Окей. Андан ары так. Общий санузел. Жана дагы бир бул жерде спальный бөлмөсү. 220 квадрат метр болгон үй туугандар. 1, 2, 3, 4 спальный, холл, зал, кухня и общий санузел. Бул үйдүн түндүк чыгыш тарабынан көрүнүшү. Бул жакта да кенен аралык, жашыл зоналары. Сыртка жатканы ал деле центральный канализацияга кошулган. И үйдүн арты тарабында да мынакей кенен аралык тышталган туугандар. Бул үйдүн батыш тарабынан көрүнүшү. Сиздерге үйдүн чыгыш түштүк тарабын көргөзөйүн. Так. Газ очок канат тарапка да чыгарылыптыр. Бул үйдүн түштүк тарабы
Мына бұл жақтан подвалға кіріп кетсек бұл. Подвалдың көрініші. Бұл жақта газовый котел бар екен туғандар. Бұл үйдің басы $245,000 сұрап атыптыр. Реальный клиенттермен да сөйлесіп өстейді. Есінің номері экранында жаңа описанияда EasyTel деп жазылып тұрады.